Кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин мурдагы депутаты 2 миллион АКШ доллар өлчөмүндө алдамчылыкка шектелип кармалганын маалымдады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, шектөөгө каршы ишкер арыз жазган. Экс-депутат 10 февралда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан тергөө мөөнөтү бүткөнгө чейин камакка алуу чечими чыгарылганын маалымдады. Эскерте кетсек, 9 февралда мыйзамсыз баю беренеси менен айыпталган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алярбек Абжалиевке козголгон кылмыш иши кыскартылганы белгилүү болгон. Ал иш козголгондо өзү чет өлкөдө жүргөн, кийин Кыргызстанга кайтып келип, 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин жыйындарына катышкан. УКМК тергөө Абжалиев мамлекетке 20 миллион сом бөлгөнүн кабарлаган. Ойлон ойгон жаш муун Ош шаарында окуучулар арасында зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган жумалык башталды. Калаанын Сулайман Тоо аймактык милиция бөлүмү шаардык жаштар комитети мектептеги зордук зомбулуктун алдын алуу жана өспүрүмдөрдүн көз карашын жакшыртуу үчүн атайын маданий кечелерди уюштурууда. Бүгүн тартип сакчылары окуучуларга тарбиялык сааттарды өткөрүп, 5 мектеп арасында сынак уюштурду. Өспүрүм балдар өз жашоосунда орун алган терс окуяларды сахналык көрүнүш аркылуу чагылдырып берди. Ар бир мектепке социалдык багыттагы темалар бөлүнүп, ар тараптан талдоого алынды. Соңку жылдары каладагы өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук кыскарып, мектеп рекетчилиги жок экенин милиция кызматкерлери айтат. Ошондой эле үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан жапа чеккен балдарды коргоо каралган. Ар кандай жаман жолго түшпөш максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бул жерде азыр 5 мектеп чогулган шаарданчы. Ол мектептердин баардыгынын өзүнүн программалары бар. Азыр силер көргөндөй стендтерди чыгарышып, мероприятияларды өткөрүшүп, видеороликтерди жазышып, өздөрүнүн мындай айтканда өздөрүнүн көз карашы менен мектептеги болгон окуяларды бизге чагылдырып, жаштарга көрсөтүп, үлгү катары өткөрүшүп атат. Ошол себептен азыр бул жерде мероприятиянын негизги себеби ушу зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук жана рекетчиликтин алдын алуу. Ош облусунда өткөрүлгөн рейдте 250-гө жакын айдоочуга айыппул салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан маяк жана рульда аталышындагы рейд уюштурулуп, кызматтык милдеттерин аткарып жатып, чакырууга бара жаткан тез жардам, өрт өчүрүүчү жана ички иштер органдарынын кызматтык автоунааларына тоскоолдук жараткан айдоочуларга эскертүүсүз протокол түзүлүп, 10 000 сом айып салынды. Ошондой эле мас абалда автоунааны башкарып, карама-каршы тилкеге чыгып, кууп өтүү эрежесин бузган. Белгиленген ылдамдыкты ашырган айдоочуларга да тиешелүү протоколдор түзүлдү. Рейд учурунда Ош облусунун аймагында жалпы жол кыймылынын эрежелерин бузган 244 айдоочуга карата бузуулар кодексинин негизинде протоколдор түзүлүп, рульда спирт ичимдигин ичип алып, автоунаа башкарган 4 айдоочу, тийиштүү документтери жок 6 айдоочунун автоунаалары айып короосуна токтотулду. Маяк белгисине баш ийбеген 10 айдоочуга протоколдор түзүлүп, айыптар салынды. Аталган рейд Ош облусунун бардык райондорунда улантылып жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өткөрүп аткан рейд чарабыздын аталышы маяк деп коет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз атайын иш-чаралар уюштурат, коштоп жүрүү, мындай мамлекеттик деңгээлде келген конокторду же болбосо өзүңүздөргө маалым болгондой массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар. Акыркы мезгилдерде областыбыздын аймагында тез жардам автоунаасына жол бербей, же өчүргүч автоунааларына жол бербей, ошон жол транспорт кырсыстарынын келип чыккан себебинен ушул атайын рейд маяк уюштуруп атабыз. Бул маяктын негизги максаты ушул жарандарыбызга, айдоочуларыбызга ушул жолдо жүргөндө сөзсүз түрдө маякка баш ийүү. Себеби бул жол эрежесинин атайын пунктунда көрсөтүлгөн айдоочу милдеттүү түрдө алдында келаткан маякты көргөндөн жолдун оң жакын четине алып токтоп туруп өткөрүлүш керек. Өткөн жылы жумушсуз жарандардын саны 0,9%га төмөндөп 76 000 адамды түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министринин коллегиясында айтылды. Ал эми ишке орноштуруу кызматтарында каттоодо турган жумушсуздардын саны 0,6%га өсүп,
99,3 миң адамга жеткен. Кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү максатында жаштарга эмгек рыногунда талап кылынган кесипти тандоо боюнча кеңеш берүү максатында Бишкек, Ош, Нарын жана Каракол шаарларында кесиптик багыт берүү борборлору ачылды. Кесиптик окууга жана акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга баргандардын саны өстү. Ошондой эле жумушка орношкондордун саны 15 миңден 15,6 миңге чейин жогорулады. Быйыл жумушсуздуктун деңгээли 2,9%ды түздү. 2020 жылга караганда жумушсуздуктун деңгээли 0,1%га төмөндөдү. Жумушсуз жарандардын эң көбү Баткен жана Жалал Абад облусунда болууда. Бишкек менен Чүй облусунда жумушсуз жарандар салыштырмалуу аз. Ош шаарында эркектер жана кыз келиндер арасында эркин жана классикалык түрүндө алыш күрөшү боюнча өлкөнүн чемпионаты өтүүдө. Белдеште өлкөнүн 7 дубанынан 200дөн ашуун балбандар күч сынашууда. Турнир аялдар жана эркектер арасында уюштурулуп, жалпы 6 салмактык категорияны камтыйт. Таймаш алыш Билбо федерациясы тарабынан өткөрүлүп, өлкө намысын коргогон балбандарды тандоо каралган. Алыш Билбо күрөшү улуттук оюндардын катарына киргендиктен спорттун бул түрүнөн мамлекеттин балбандары Азия мелдештеринде биринчиликти бербей келет. Өлкөнүн чемпиону болгон спортчулар алдыдагы Азия жана көчмөндөр оюндарына жылдам алышат. Азияга барганда биздин балдар эч качан кур кайтпайт. Дүйнөдө дагы эч качан мындай кур кайткан эмес. Боюнча биз медалдар боюнча биз Кыргызстан алат. Будан бuyerка дагы Кудай буйрса жакшы результаттар көрсөтөт деп ишенем. Федерацияга президент шайлашты. Кудай буйрса бул Кыргыз Республикасынын баягы биринчилиги Ошто биринчи жолу өтүп жатат. Bundan кийин Азия бар 25-30 майда. Андан кийин көчмөндөр оюну. Ошого Кыргызстанда курама команданы топтоп, ошого дайындайбыз. Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри болуп Бангончоков Мирлан Конушбекович тайындалды. Мындай чечим министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өткөн Бишкек шаарынын мэриясынын коллегиясында кабыл алынды. Анда экономиканы өнүктүрүү жана кирешени көбөйтүү, жергиликтүү бюджеттин резервин аныктоо жана салыктык эмес кирешелерди башкарууну жакшыртуу боюнча милдеттер коюлду. Ошондой эле 2026 жылга чейинки Бишкек 2026 жакшыртуу жана жашыл борбор каланы өнүктүрүү программасын ишке ашыруу башкы милдет болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңкиге күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7-де Ош ТВ телеканалынан алыстабай туруңуздар.